Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dostlar. Sabaqtary sulantabız jin jana şaytanlar alamy. Ötülüçü masalebis jinlerden tosulduğuçu jollar, sebepler, kurallar. Oşol masalede Allah'tan korgonu soroo masalesini ötüp atkanбыз. Al-isti'aza masalesini. Jana Al-Falaq jana An-Nas сүрөсүн карап кетип атканбыз ушул маселеде. Жана айтканбыз ал-истиада аузу биллахи минеш шейтонир раджим дегенде жана ошол сүрөлөрдү окуганда биз кайсы жамандыктардан коргонуу сураганыбызды айтып атабыз биз. Ошондо бүгүнкү ошол эмненин жамандыгынан коргонуу сурайбыз. Бүгүнкү маселе бул сыйкырчылардын жамандыгынан. Себеп дегенде ошол эле Falaq сүрөсүндө Аллах субханаху ва тааля айтат: "Ва мин шарри ан-наффасати фил уқад" дейт. Жана түйүндөргө түкүрүүчү, үйлөөчүлөрдүн жамандыгынан коргонуу сурайбыз, зыянынан. Ошол аяттын тафсиринде бул сыйкырчылар деп келет. Сыйкырчылар. Себеп дегенде сыйкырчылардын адатында азыркы күнгө чейин түйүндөрдү түйүп, ошолорго үйлөп түкүрүшөт. Ошол кандайдыр бир деңгээлде ошол түкүрүү менен ошол түйүндү түйүп, жанакы сыйкыр сөздөрдү окуп туруп, анан түкүрөт. Себеп дегенде түкүрүк менен ошол түйүн, сыйкырланган түйүн дагы катуураак күчтөнөт деген сөз да. Ушул сыйкырчылардын өзү зыяны бүгүнкү күндө өтө оор. Бүгүн сыйкыр бүт ахвалы болуп атат. Бүт түрлөрү бүгүн ишке ашып атат. Анын түрлөрү көп. Себеп дегенде кээ бир сыйкырлар аркылуу кишини оорутса болот. Кээ бир сыйкырлар аркылуу кишини жинди кылса болот. Кээ бир сыйкырлар аркылуу кишини өлтүрсө дагы болот. Түрлөрү өтө көп. Бирок бир баса белгилеп келе турган бир маселе, ар бир доордун ошол замандын талабына жараша өзүнүн сыйкыры болгон десе болот. Ар бир доордун. Мисалы үчүн Муса алейхиссаламдын убагында ошол жанакы көз боемочулук сыйкыры күчкө кирген. Жанакы сыйкырчылар аса таяктарын ыргытканда алар жыланга айланган. Бирок акыйкаттагы жылан эмес, себеп дегенде ошол адамдардын дагы ошол кылган ишинин акыйкатынан чыгарып, ошол нерсени көздүн боеп адамдардын ошол таяктарды кыймылдагандай жыландай кылып көрсөтүшкөн. Ошон үчүн себеп дегенде ошол убактагы ошол аң сезимге ошол сыйкыр таасир эткен деген сөз да. Бирок бүгүнкү күндөгү сыйкыр өтө зор сыйкыр десе болот. Бул сыйкыр ошол фараонго дагы, ошол убактагы сыйкырчылардын да түшүнө кирген эмес. Себеп дегенде бүгүн заманга жараша, технологияга жараша бүгүн мисалы үчүн бир киши үйүндө отуруп туруп эле бир сөздү айтып туруп, мындайча айтканда бир сөздү акыйкатынан чыгарып, бир нерсени жамандап койсо же жакшы деп койсо, бирок чындыгында андай эмес болсо дагы, анан ошону интернет аркылуу эгер жүктөп койсо, бүт дүйнөгө тарап, канча деген киши сыйкырланып, ошол чындык акыйкаттан четке чыгып отурушат. Ошол нерсеге ишенип, ошол нерсеге, ошол ишти жасашып, ошол мындайча айтканда ошол сыйкырга арбалган акыбалдай болуп калат. Ошон үчүн бүгүнкү күндүн сыйкыры, бүгүнкү заманбап сыйкыр бул ошол интернет аркылуу, медиа аркылуу таркалган сыйкыр. Себеп дегенде бүгүн адамдар ушул телефонду карап эле интернетте отурушат жана канча деген адам ошо айтылган сөздөргө ишенет. Бирок чындыгында андай эмес. Бул дагы ошон үчүн сыйкыр болуп эсептелет. Бүгүнкү күндүн сыйкыры ушул. Арбалган акыбалдай өзү негизи эле ошол телефондо, интернетте эртеден кечке убакыттын өткөнүн билбей отурганың эле бул сыйкыр өзү негизи. Жана бул сыйкыр ар бир үйгө, ар бир адамга жетип келген. Бир маалда, бир көз ирмемде жетип барат деген сөз да. Ошон үчүн себеп дегенде бул сыйкырдын эң чоң зыяндарынан адам баласы убакытын үнөмдөбөй, ошол кереги жок нерсеге корото бергендиги. Көпчүлүк адамдар ушундай. Кереги жок контентти көрүп отура беришет.
ошону менен бирге жашоосу кетип атат. Кайтып келбеген убакыттары кетип атат. Бул сыйкыр болбой эмне болушу мүмкүн? Эң чоң сыйкыр ошол бүгүн десек болот. Ошон үчүн насыйха катары адам баласы пайдалуу нерсе менен алек болуп, жана адамдарга пайдалуу болуш керек дайыма. Өзү дагы пайдасыз болуп, жана убакытсын дагы пайдалуу кетирбеген адам албетте бул эң чоң сыйкырдын үстүндө жүрөт деген сөз. Жана бул сыйкырлардын биз мурунку сабактарда айтып кеткенбиз, бирок кайталап кетебиз. Сыйкырдын көпчүлүгү шайтандардын, ошол жиндердин жардамы менен болот. Ошо сыйкырчыга шайтандар, жиндер жардам берген үчүн жанакы сыйкырлары ишке ашат деген сөз. Ошол себептен анын орду бар. Ошол сыйкырчылар эмне менен төлөп берет? Ошол жин шайтандарга ибадат кылуусу менен төлөп берет. Ибадат кылуу дегенде эле биз ибадатты кенен түшүнүш керекпиз, албетте. Бир гана бир намаз деп түшүнбөш керекпиз буну. Бир гана орозо деп, бир гана садака деп түшүнбөш керекпиз. Себеп дегенде бул өзгөчө түшүнүгү. Бирок кенен мааниде ошол шайтандарга моюн сунуп берет деген сөз. Алар айткан нерсени жасашат. Анын ичинен көп нерсе, мисалы үчүн Куранды нажас менен булга дейт. Ошондо Куранды нажас менен булгашат. Же мисалы үчүн зына кыл дейт. Өзүнө тиешеси жок бир аял менен зына кыл дейт. Же мисалы үчүн өзүнө тиешеси бар бир тууганы менен зына кыл дейт. Канчалык ушул күнөө өскөн сайын, канчалык оор күнөө жасаган сайын шайтандар талап кылган, ошончолук шайтандардын талабы да күчөйө берет деген сөз. Ошентип бул сыйкырчылар менен ошол жин шайтандардын ортосундагы келишимдин негизинде жасалган иштер болуп эсептелет. Бул сыйкыр. Жана биз ошол истиазаны айтканда, ошол эки сүрөнү айтканда, Аль-Фалак Уан-Нас буларды айтканда, жана көрө албастардын зыянынан дагы коргонуу сурайбыз. Себеп дегенде ошол сүрөлөрдө дагы ва мин шарри хасидин иза хасад дейт Аллах Таала. Ошол Фалак сүрөсүндө ва мин шарри хасидин иза хасад деген көрө албастыгынын ошо зыянынан коргонуу сурайм деген сөз. Көрө албастыгы бул жүрөгүнөн чыгып келген бир ок десе болот. Негизи көрө албастын ички дүнүйөсү жакшы эмес. Бул жанагы жылан сымал. Жылан ошол баягы негизи жакшы эмес да. Мисалы үчүн негизи жакшы эмес болгондугу үчүн ошон үчүн жыландан уу бөлүнүп чыгат да. Ошондой эле адамдардын арасында дагы ошол жылан сымалдар бар. Жүрөгүнүн баары көрө албастык менен капталган. Ошол негизден, ошол жамандыктын негизинде бул ошол жыландын уусу чыккандай, бул дагы ошол нафсысынан жүрөгүнөн чыккан көрө албастык жамандык ошол адамга жетип барат, кимге көрө албастык кылса. Ошол кээ бир учурда ошол көзү менен көргөндө ошол баягы жебеден атылган октой болуп ошол адамга жетип барат. Бирок маселе көрө албас үчүн бирдемкени көрүш шарт эмес. Бул көрө албай отуруп эле, көрө албастыгы менен эле ошол ойлоп койсо эле жүрөгүндө баягы от жагылып эле ошол көрө албастык ишке аша берет деген сөз. Мындайча айтканда, колу менен, тили менен зыян бериш ага шарт эмес. Ошол ою менен эле зыян бере берет деген сөз. Ошон үчүн шайтандардын эң жакшы досторунан болуп эсептелет, жиндердин бул көрө албастар. Себеп дегенде, мисалы үчүн сыйкырчы келишим менен анын да талабы бар. Мага жардам бересиңер деген сөз. Өзүнүн кызыкчылыгы бар, дүнүйөлүк кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн экөө келишип туруп, анан кийин бирөө төлөйт, бирөө жасайт деген сөз да. Ал эми көрө албасты болсо, шайтан эмне үчүн жакшы көрөт баарынан дагы? Эч кандай нерсени талап кылбай эле шайтан максат кылган ишти ишке ашыра берет деген сөз. Ошон үчүн көрө албаска шайтан да катуу жардам берет. Ошон үчүн көрө албастан чыккан жамандык өтө күчөйт. Бир гана анын көрө албастыгы эмес, шайтан да көмөктөшөт буга.
Себеп дегенде шайтан максат кылган нерсени бул кишинин негизинде бар деген сөз. Бүгүнкү маселе ушул жерде токтоп турабыз. Ушул эмнеден биз коргонуу сурайбыз дегенде, ошол эмнени ниет кылыш керекпиз? Ошол сыйкырчылардын жамандыгынан жана көрө албастардын да жамандыгы бул жака кирип кетет деген маселе. Жана адаттагы үйрөнүүчү бүгүнкү дуабыз. Бул дуа өтө пайдалуу, өтө улук дуа десе болот. Кимде ким бирөөгө жакшылык кылган болсо, ошол жакшылык кылынган адам эмне деп жооп бериш керек. Имам Термизи, имам Насаи риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгер кимге жакшылык кылынган болсо, ошол кишиге, жакшылык кылган кишиге жазакаллаху хайран деп айтсын дейт. Жазакаллаху хайран. Жазакаллаху хайран деген Аллах Таала сени жакшылык менен жазаласын деген сөз. Жаза эки түрдө болот. Аллах Таала же жамандык менен жазалайт, же жакшылык менен жазалайт. Азабы, Аллахтын азабы бул жаман жаза. Ал эми Аллахтын белек сыйлыктары бул жакшы жаза. Ошон үчүн ислам бул улук дин жана бийик акылактын дини. Ошон үчүн ислам дайыма чакырат. Ислам дини ким жакшылык кылган болсо, ошого жакшылык менен жооп берүү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адатынан, сүннөтүнөн дайыма пайгамбарыбызга эгерде бирөө жакшылык кылган болсо, пайгамбарыбыз ага көбүрөөк жакшылык менен жооп берчү дайыма. Эч убакта бирдей кылчу эмес. Кийин болсо дагы, убакыт өтсө, ошол убакта болбосо дагы, кийин сөзсүз бирдемке жакшылык нерсе берчү. Ошон үчүн мусулман эч качан, эгер бир мусулман жакшылык кылган болсо, мисалы үчүн бир белек берген болсо, эч убакта колунан келип туруп, ошол дуа менен чектелип калбаш керек деген сөз да. Албетте ошондон жакшыраак нерсе бериш керек. Кеминде ошондой нерсе бериш керек да. Себептен бул мусулмандын адеп аклагындагы, табиятындагы нерсе. Мусулман дайыма жакшылык менен, жакшылыкка себеп болот жана жакшыраак нерсе менен жооп берет деген сөз. Эгер такыр болбосо, ушул дуаны айтсын. Бирок акыйкатта бул дуа ошол берген нерседен дагы жакшы болуп эсептелет. Себеп дегенде бунун маанисине эгер келип турган болсок, Аллах Таала сага сени жакшылык менен жазаласын деген, Аллах Таала сага жакшылык берсин деген. Кайсы ниет менен айтыш керек? Ушул дүнүйөнүн жана акыреттин болгон жакшылыгын сага берсин деген ниет менен эгер кимде ким айта турган болсо, Аллах Таала ошол дуасын кабыл кылса, Аллах Таала пендесине эмне жакшы экенин жакшыраак билет да. Ошон үчүн бу дүнүйөдө дагы берекесин берет жана кыямат күнү дагы Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирип, балким ушул дуанын себеби менен бейишке киргизет. Аллах Таала баарыбызды шүгүр келтирген, ыраазы болгон пенделерден кылсын. Дайыма жакшылыкка жакшыраак нерсе менен жооп берген пенделерден кылсын. Жана эч убакта ошол дуаны оозубуздан түшүрбөйлү, жакшылык жасаган кишилерге жазакаллаху хайрон деп дайыма айтып жүрөлү. Жана ушул сабактарыбызда Аллах Таала ихластуу кылсын, берекелүү кылсын жана дайымдуу кылсын. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.